Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына Рамазан, куттуу Рамазан айынын, берекелүү Рамазан айынын акыркы 10 күндү кирип келип калды. Ушул акыркы 10 күндүктө кылынган ибадаттардын сообу өтө чоң, аябай чоң. Ошондуктан өзүмдү жана башка туугандарымды эскертүү максатында ушул кыскача сөздү айтып жатам. Аллах субхана таала баарыбызга ошо Рамазандын акыркы 10 күндүндө жакшы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайык ибадат кылууну насип кылсын. Мына ушул акыркы 10 күндүктүн ичинде Алла таала Куранда айткан, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сүннөтүндө айткан кадыр түнү, кадыр кечеси камтылган. Бирок ал акыркы 10 күндүктүн кайсы күнүндө, кайсы түнүндө экени белгисиз. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы 10 күндүктө издегиле деген. Мына ушул жакшылыкка жетиш үчүн ар бир мусулман колунан келишинче, күчүнүн жетишинче Аллах таалага сыйынып ибадат кылыш керек. Анткени кадыр түнү бул 1000 айдан артык. Алла таала Куранда айткандай, Лайлатул кадри хайрун мин альфи шахр. Кадыр түнү бул 1000 айдан артык деп атат. Элестетип көрүңүздөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына ушул бир түндө кылынган ибадат 1000 айдан артык ибадатка ээ болот. Бул Аллах субхана таала бизге берген өтө бир чоң жакшылык. Мына ушуну колдон чыгарбай, жакшы пайдаланып, Алла таалага ушу кыска аз күндөрдө жакшылап ибадат кылып калалы. Айрыкча намаз окуйлу, көп намаз окуйлу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, "Ман кама лайлатал кадри иманан ва ихтисаба, гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi" дейт. Ким ушу кадыр түнүндө иман келтирип, сооп өмөт кылып намаз окуган болсо, өткөн күнөөлөрү кечирилет деп айтып жатат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул өтө чоң артыкчылык. Ар ким өзүнүн колунан келишинче 2 рекеттен кылып, түнкү намаздарын окуганы жакшы. Кичине болсо дагы, 2 рекет болсо дагы окуп калалы. Кимдин колунан келсе албетте түнүн көпчүлүгүн ибадат менен өткөргөн жакшы, бирок ар бир эле адамдын шарты туура келе бербейт. Ошондуктан мүмкүнчүлүгүнө жараша 2 рекет болсо да, 4 рекет болсо да, андан көп болсо дагы Алла таала жалдырап, жеке сажданы коюп, түндөрү Алла таала жалдырап, дуа кылып ибадат менен өткөрсөк, өтө сонун болот. Жана ошондон ибадаттын андан башка түрлөрү, Куран окуйлу көп, Алла тааланы зикир кылалы, бассак турсак, Алла тааладан истигфар, кечирим сурайлы, Алла тааланы мактайлы, садака берели, көп дуа кылалы. Мына ушунун баары тең ушул жакшы иштердин катарына кирет. Канча деген адамдар кыйынчылыкка батып, баягы кээ бир ойлогон максаттары ишке ашпай жүрүш ыктымал. Мына ушул чоң мүмкүнчүлүк. Ушунда Алла таалага жалдырап, жекебизди саждага коюп, намаздын ичинде, саждада турганда, салам берердин алдында, түн ортосунда туруп, Алла таалага жалдырап, алакан жайып, жалдырап сурайлы. Мына ушул күндөрдө Аллах субхана таала бизге берекесин жаадыра турган түн. Ошол кадыр түнү периштелер таң атканга чейин жерге түшүп, тынчтыкты алып келишет. Бул өтө чоң жакшылык. Мына ошону колдон чыгарбай, бири-бирибизге насаат кылып, бири-бирибизди жакшылыкка үндөп, ушул күнү жакшы ибадат кылганга жардам берели. Жана башка бир туугандарды дагы үндөйлү. Аллах субхана таала баарыбызга жакшы ибадат кылганга ийгилик берсин.